Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынын Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 10-кабатынан бир бөлмөлүү батирди назарыңыздарга сунуштайбыз. Үйдү Capital Invest курулуш компаниясы тарабынан курулган. Турак жайы бул Восток Сити болуп калат. Үйдүн алдында унаа токтоочу жайлары бар. Экинчи блогу да Б блогу да курулуп жатат активдүү. Үйдүн биринчи кабаттары толугу менен соода үйүндөрүнө айланган. Үйдүн алдында унаа токтоочу жайлары жана ошондой эле балдар ойночу аянтчалары курулуп жатат. Лифт бир жумада буюрса берилип калат экен колдонууга. Анда эмесе баасы деле арзаныраак эле, жөндүүрөөк эле баада чыгып жатат. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Анда эмесе мен силерге үйдүн ички абалын тааныштырып өтөйүн. Биз экинчи кабатка көтөрүлүп келдик. Эшиктери толугу менен борондолгон, огот бес эшик. Үйгө келе турган болсок, үйдүн жалпы аянты 58 метр квадраты түзүп калат. Бөлмө негизи бир бөлмөдөн, бирок эки бөлмөгө болуп өзгөртүлгөн. Ремонттору аябай жакшы, шикарный десек жаңылышпайбыз. Бул күтүү залынын азырынча чырак иштебей турат экен. Анда эмесе мен силерге тааныштырып кете турган болсом, бул жагы конок бөлмөсү, андан ары ата энелердин уктоочу бөлмөсү, бул жагы айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү, таараткана бөлмөсү, жуунуп тараанышуу бөлмөсү өз-өзүнчө жайгаштырылган. Анда эмесе мен алгачкы бөлмөлөргө башпай турган болсок, сиздер менен алгачкы бөлмөбүз бул конок бөлмөсү. Эмеректери толугу менен үй менен биргеликте калтырылат. Асма чырактары жайына туш кагаздарды жана потолокту жууп тазалоого болот. Туш кагаздары баалуу туш кагаздар. Бөлмөнүн түсү күрөң түстө болуп турат. Асма чырактар, потолоктор жууп тазалоого болот. Потолокторунан ачырдын потолок тартып коюптур. Биз кийинки бөлмө ушул эле бөлмөдөн ата энелердин уктоочу бөлмөсүнө өтүп кетүү үчүн жолу дагы бар. Бөлмөнүн туш кагаздарын жууп тазалоого болот, көрүп турасыздар. Асма чырактары жайында ушул эмеректер да үй менен биргеликте калтырылат. Бөлмөнүн терезеси панорамалык көрүп берип турат. Экинчи кабатта жайгашкан, көрүп турасыздар. Мынакей экинчи кабат көп деле бийик кабат эмес. Санёскалары дагы сапаттары жакшы, көрүп турасыздар. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланат. Суу, свет, газ, канализация. Лифти Кудай буюрса жакынкы арада ишке беребиз дейт. Лифти орнотуп коюптур, бирок ушул эле бөлмөгө Кудай жанаша жайгашкан. Биздин кийинки бөлмөбүз айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүнүн эмеректери да үй менен биргеликте калтырылат. Акыркы үлгүдө болуп аткан, мода болуп аткан жыгач түсүндөгү стилди да дубалга жабыштырып коюптур. Асма чырагы 3 режимде иштеп турат экен. Отургучтар да жайында. Ушул эле бөлмөдөн дагы өтүп кетүү үчүн кийинки бөлмөбүз бул кладовое помещение же болбосо китеп окуучу жайды да жай катарда пайдалансаңыздар болот. Бөлмөнүн терезеси панорамалык көрүп берип турат. Мынакей көрүп турасыздар. Аскар Шакиров көчөсүн карап турат. Биз акыркы бөлмөлөргө башпагалы, сиздер менен бул жерде выдышкасын да коюп коюптур. Желдетүү системалары дагы толугу менен иштеп турат экен. Биздин акыркы бөлмөлөрүбүз бул таараткана бөлмөсү. Таараткана бөлмөсүндө дагы таратылуу үчүн ыңгайлуулуктары бар. Кол жуучу жайлары дагы каралган. Суунун агымы дагы жакшы чыгып турат, көрүп турасыздар. Ушул эле бөлмөгө бет маңдай жайгашкан биздин кийинки бөлмөбүз бул жуунуп тараанычуу бөлмөсү. Жуунуп тараанычуу бөлмөсүндө арестону дагы жайында, кол жуучунун ыңгайлуулуктары дагы бар. Бул жерге болгон шторканы тосуп коюп өткөңүз. Кир жуучу машинанын да жайы каралган. Айымдар жана мырзалар, ушу бир бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, бир бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркы ар бир метр квадраты 1300 акш доллары менен бааланууда. Аны мен сиздерге калькуляторго салып да эсептеп көрөлү. Калькуляторго салып эсептей турган болсок, 58 метрди көбөйтөбүз 1300гө 75400 акш доллары болуп калат экен. Муну эгер сомго көбөйтө турган болсок, 6.589.000 сомдун чапчып калат экен. Алмашуу жолдору бар. Эгерде сизде Ош шаарынан ПСО вариантында бир бөлмөлүү батир боло турган болсо, үстүнө үстөк пул кошуп берсеңиз, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз албетте болот. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлорго байланышыңыз, кабарлашыңыз, ой пикир калтырыңыз. Батир кымбатпы же арзанбы? Аны да ой пикирге калтыра кетиңиздер. Биз жакшы эле тартыштык. Ушул эле үйлөрдөн 5-6, 7 кабаттарында ушундай эле квадрат метрде үйлөр бир аз арзаныраак болуп жатат деп максималдуу сүйлөшкөнгө аракет кылдык, бирок кабаты жакшы кабат экен, экинчи кабатта жайгашыптыр. Андыктан аны дагы эске аласыздар. Ой пикир калтырыңыздар. Сиздерге эгерде үй керек боло турган болсо, ушул эле номерлорго байлансаңыз, сиздин табитиңиздеги же болбосо капчыгыңызга жараша үйлөр таап бергени толугу менен аракет кылабыз.
биздин каналды колдоп туруңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар. Туткан оразаңыздар кабыл болсун.